Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышына талапкер саясий партиялардын катышуусундагы көрсөтүүлөрдү улантмакчыбыз. Бүгүн биздин студияда Ата Мекен саясий партиясынын өкүлү болмокчу. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Абакиров Элдар Курманбекович, Ата Мекен саясий партиясынан депутаттыкка талапкер. Элдар Курманбекович, студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсызбы. Ал эми бүгүнкү эфирде адаттагыдай эле мен Мурат Жолокеев алып бармакчымын. Урматтуу Элдар мырза, биринчи эле суроом ушул 28 жылдан бери сиздердин ушу Ата Мекен саясий партиясы түзүлүп, өз ушул Кыргызстандагы саясий аудиторияда ишин алып барып атыптыр. Ушу 29 ичиндеги тарыхына токтолуп өтсөңүздөр, кандай өзгөчөлүктөр менен, кандай иштери менен Ата Мекен саясий партиясы өзгөрүп, башкалардан айырмаланып турду? Эми 29 жылда өтө көп окуялар болду. Азыр аны сүйлөшсөк, мен оюмча бизге жарым саат жетпей калат. Бирок мен негизги 1-2 мисал катары токтоп кетейин. Бүгүнкү эл кыдырсаң, эң негизги маселелердин бири бул жана кредиттик пайыздар да. Бул Текебаевдин демилгеси менен 14-жылы жакшы бир токтом чыккан. Ал токтомго мындай жазылган: бул банк системасындагы пайыздар орто банк пайыз плюс 15%дан ашыкча болбош керек деген жакшы мыйзам чыгып, ошондуктан мурун 60-70%га чейин пайыздар жетчү. Ошол 30-35%га түшүп, эл үчүн биз санадык бир 10-15 миллиард сом эл үчүн мындай жакшы пайда болду да. Бул биздин Кыргызстанда ишкерлер үчүн, жалпы эле эл үчүн бир жакшы бир утуш болду да. Анан дагы экономист катары айтып кетет элем, 2000-жылдары дагы Ата Мекен партиясынан жакшы бир сунуш болгон. Бул Кыргызстанды соода экономикалык көз карандысыктан чыгарган чоң долбоор сунуш болгон. Ошол эле мыйзам түрүндө да ал сунушталган. Бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Тилекке каршы аны өкмөттөр ишке ашырып келе албай жатышат, бирок бул мыйзам түрүндө, токтом түрүндө бул Ата Мекен партиясынан сунушталган. Эң приоритеттүү Кыргызстандын эгемендүүлүгү үчүн, көз карандыгы үчүн эң чоң долбоорлордун бири. Биз буйруса ошо келе жаткан шайлоодо да муну эң негизги приоритеттик долбоор катары ишке ашыра турган планыбыз бар. Ошого жараша өкмөттү дагы түзөбүз деген ойлорубуз бар буйруса. Макул, анда сиздердин так эле тоготер жерине өтөлүк. Саясий платформаңыздарга өтсөк, сиздердин саясий платформа башка мынакей азыркы талапкер саясий партиялардан эмнеси менен айырмаланат? Биздин эң негизги айырма бул бизде программа бар. Кыргызстандын өнүктүрүү программасы, чыныгы өнүктүрүү программасы, бул жаңы дем деп атаганбыз бул программаны. Бул программада экономика жагынан эң негизги кыла турган иш бул жумуш орун түзүү. Ошол жумуш орун түзүү үчүн биз 6 долбоор сунуштап атабыз. Биринчи долбоор жөнүндө айтып кетсек, бул Кыргызстан Евразеске 2015-жылы кирген билебиз. Бирок тилекке каршы биз Евразестин өзүнүн пайдасын толук көрө албадык, анткени биз даярдык кыла албадык да. Ошол убагында лабораториялар курулган жок. Керектүү стандарттарды дыйкандарга жана ишкерлерге сунуштап мамлекет үйрөтө алган жок. Ошондуктан биз бир топ ортодон какадык. Мына дагы эле бүгүнкү күндө биз ошол этти чыгарганга, сүт азыктарын чыгарганга толук уруксатыбыз жок. Ошол Евразестин базарларына, ошол Казакстанга, Россияга, Белоруссияга ар бир ишкананы келип текшерет. Ошол дегесте жанагы ВСП плюс деген бар. Европа биримдигине товарларды экспорттоо программасы. Европа тараптан бизге 16 жылдан баштап 6000 товарга уруксат берилген. Бирок тилекке каршы аны да колдоно албай атабыз. 200 миллион доллар биз Россиядан карыз алганбыз, карыз эмес, жардам катары алганбыз. Ошол биздин инфраструктураны даярдоо ЕЭПтин стандартына депчи. Бирок тилекке каршы ал жерден да бир азербайжандык бир ортомчул компанияны ортого сала коюп, ал иш да ойдогудай бүткөн жок. Бир топ созулуп кетти 3-4 жылга. Ойдогудай андай жаңы жабдыктар да келген жок. Ошол жагынан биз көп минуска кеттик. Ошон үчүн биздин биринчи долбоор
ушул стандарттарга жооп бере турган система түзүү, инфраструктура. Анткени Кыргызстанда ошондо экспорт кете баштайт. Бул өтө маанилүү долбоор. Экинчи бул узак мөөнөттүк долбоор сот реформа. Эми бул жөнүндө да өзүнчө кийин буйруса Наталья Никитенко түшүндүрүп берет элге. Үчүнчү долбоор бул кыска мөөнөттө кыла турган долбоор бул бизнести дерегулирование деп коебуз, дерегуляция. Жалпак тил менен түшүндүрүп берсеңиз, түшүнүктүү болсун. Ишкана бир нерсе ачып, бир нерсени өндүрүп, бир нерсени сатам десе, мамлекет тараптан эч бөгөт болбош керек. Кандай бир бөгөт, лицензия, уруксаттар болсо, ошонун баарын жокко чыгарабыз. Ошол. Төртүнчү долбоор, биз билебиз, эгер адамдын денесинде тромб пайда болсо, кан чуркабай, дене кыйналып калат. Ошондой эле бизде Кыргызстанда логистикалык жагынан биз тромбпуз да. Өзгөчө ушул темир жол жогун айтып кетсек, жана мен өйдө да айтып кеткендей, приоритеттүү темир жолду биз курушубуз керек. Муну буйруса ишке ашыралы деген пландарыбыз бар. Бул мындай айтканда Кыргызстан үчүн долбоорлордун долбоору деп койсок болот да. Бул долбоорду биз ишке ашыра алсак, Кыргызстан такыр башка деңгээлге өтөт. Кандай деңгээлге өтөт? Канчалык деңгээлде? Бул биздин эсеп кысабыз менен эле бюджетке эле жылына бир 200-300 миллион долларга чейин акча чыга баштайт жыл сайын. 10-дон 30 миллион тоннага чейин биз аркылуу жүктөр өтө баштайт. Демек бизде бир өндүрүш ачып, сыртка бир нерсе сатып, же бир нерсе алып келген өтө арзан жана өтө тез болуп калат. Казакстан бүгүнкү күндө Харгосто бир темир жол бар, булар дагы бир темир жол куруп атышат, дагы бир темир жол, 3 темир жол даярдаган атышат, транзит. А биз болсо бирөөнү да кура элекпиз тилекке каршы. Ошон үчүн бул долбоорлордун долбоору бул Кыргызстанды такыр башка бир деңгээлге түшүрөт. Анан экинчиден айтып кетиш керек, биздин 5-чи долбоор бул ачык асман саясаты. Бул бизде кандидатыбыз бар, тизмеде 9-чу Абдувахап Нурбаев деген. Ошол кандидат азыркы чакырылыш убагында, 6-чы чакырылышта ачык асман саясаты боюнча мыйзамды долбоорун ишке ашырып, аба ырайын воздушный кодексте ошондой өзгөртүү киргизип, биз ушуну буйруса аягына чыгаралы деп атабыз. Анткени бул жерде жалаң гана авиакаттан эмес, азыр дрондор заманы келатат. Өткөндө билесиздерби, бир интернетке бир мындай тамаша бир математикалык эсептер чыкканда, эгер дейт Санта-Клаус дүйнөдө бир түндө дүйнө боюнча жана белектерди балага таратыш үчүн дейт, эң кыска жол дейт, бул Кыргызстанда жайгашыш керек, бул Санта-Клаустун базасы депчи. Бирок бул тамаша эмес, бул математикалык расчеттор ошого алып келип атат да. Анткени Кыргызстан чындыгында Евразиянын так ортосунда турат. Кыргызстандан өтө кыска мөөнөттө жүктөрдү авиакаттам аркылуу дүйнөнүн ар кайсы точкасына эң тез жеткирсең болот экен. Ошон үчүн Кыргызстандын толук мындай дарамети бар, потенциалы, ушуну ишке ашырганга. Ошон үчүн ачык асман кодекс саясатын ишке ашырышыбыз керек, иш жүзүндө, мыйзам түрүндө бар. Андан тышкары дрондор бар азыр. Дрон менен груз жеткирип атышат мына жүктөрдү. Ошол эле Amazon, Alibaba, биз да ошондой базаларды ачып Кыргызстанга логистика жагынан ушул дрондор авиакаттамында ишке ашырышыбыз керек. Буйруса андан тышкары 6-чы биздин өтө чоң маанилүү долбоорубуз, бул кайра эле биздин ата-бабабыз, Кыргызстан үчүн ата-бабабыз бизге сонун жер калтырып кеткен. Биз ошонун потенциалын толук колдоно албай атабыз. Азыр эмне заман? Азыр интернет заман, цифровизация заманы, баарыбыз күнү түнү сотка колдонобуз. Өтө чоң бир мындай маалыматтын потогу, көп объемдордо дүйнө жүзү боюнча мындай гана айланып атат кыска мөөнөттө тез. Бирок булардын көлөмү көбөйгөндүктөн ошол эле дата центрде деп коебуз, базалар ысып кетет. А биз Кыргызстан сонун тоо аймакта жайгашкан үчүн бизде муздак суулар бар. Ошолорго чоң дата центрлерди курсак болот. Кыргызстан аркылуу чоң оптоволоконный канал, кабелдерди курсак болот. Ошондо да биз дүйнөдө ушул цифровизация, интернет заманыбызда өзүбүздүн чоң ордубуз болот. Мунун аркасынан биздин жаш кыргыздар, кыргызстандыктар буйруса такыр эле бир жакшы жаңы жумуш орундарга ээ болушат. Жаңы адистиктер пайда болот. Ошого тиешелүү жаңы бир окуу жайлар пайда болот. Мындай айтканда, Кыргызстан деңгээли такыр башка бир заманга өтөбүз деген оюбузда. Ушул 6 долбоор Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Анан эң негизгиси
бул миграцияны буйруса жокко чыгарат, бул алты долбоорду ишке ачырсак. Анткени ар бир долбоордун артында миңдеген жумуш орундары бар. Мынакей сиз азыр экономика багытындагы адис катары өзүңүз ушул платформадагы, саясий платформадагы экономика багытына мындай басым жасап атасыз да. Дагы бир суроо анда, ушул бүгүнкү күндө баарыбыз эле жакшы элебиз, Кыргызстанда негизи эле баягы экономиканын абалы өтө эле мындай начар эле десек болот да. Мындай тагоо тери жер дагы чындыгында пандемиядагы быйылкы жылда өзгөчө баягы залакасын тийгизип кетти да. Сиздердин ушул платформада, сиз айтып аткан мынакей платформада чындыгында эле ушул экономиканы жакшыртууга мындай так эте турган дагы кандай багыттар аныкталганда, экономиканы баягы өсүшүп, көбөйүшүн. Мынакей сиз айтып атасыз азыр ар тармактарда да мындай. Мурат мырза, могул 6 долбоор экономика жагынан ишке ашса, бул жанагы маселенин баарын толугу менен чечет. Бул айыл чарба продукциясынын жана логистикасын, сыртка чыгаруусун, стандарттарын, кыскасы айыл чарбада маселе болбойт, бирок биздин Кыргызстан жарандары көбүнчө жаңы чоң кесиптерге болот. Эми пандемия жөнүндө айтып кетсеңиздер, пандемияда бизде негизги минус мындай да, эгер бир үй бүлөдө чыгаша көбөйсө, биз эмне кылабыз? Грешей азайса эмне кылабыз? Чыгашаны азайтабыз, туурабы? Бизде тилекке каршы аны көрө албадык. Мына апрелден баштап Кыргызстандын экономикасы солгундай түштү. Анткени биз чындыгында көп элдерди карантинге 2-3 айга камадык. Салыктар түшпөй калды. Ай сайын дефицит бир 50-100 миллион долларга чейин дефицит болду. Биз ошол кезде чыгашаны азайткандын ордуна биз эмне кылдык? Биз сырттан кредит алып ошолну жаба бердик да. Греше азайды, а биз чыгашаны азайтпай койдук. Мына биз санадык, мамлекетте бизде 16 000 гос чиновник иштейт. Ошолор өтө көп акча коротушат. Биздин программабызда биз 30% ошону кыскартуу деген программада чоң пунктубуз бар. Бул биринчиден эмне кылат? Бул бюрократияны азайтат жана чыгашаны азайтат. Бирок жанагы 6 долбоор аркылуу буйруса, бул адамдын баары жаңы жумуш орундарга ээ болот. Мынакей сиз айтып атасыз, баягы жаңы жүздөр, мынакей көпчүлүк саясий партиялар бүгүнкү күндө айтып атышат өзлөрүнүн платформаларында жана ошондой эле шайлоочулар менен жолугуп атканда, бизде жаңы жүздөр жаштар деп атат да. Ошого токтолуп өтсөк, сиздер мынакей чындыгында эле Элдар Курманбекович баягы Атамекен партиясынын өзүңүз айттыңыз 5-чи тизмесинде катарда турат экенсиз. Ошо жаштардын катарында алдыңкыларында турат экенсиз да. Сиздердин ушу тизмеңизге токтолуп кетсек, кайсыл тармактагы жаштар жана аларды кантип сиздер ушул Атамекен саясий партиясынын курамына тандап алдыңыздар да? Бул кандай жүрдү? Бул курамды биз негизи эле бул өзүңүздөр айтып аткандай эле 28 жыл мурун түзүлгөн саясий партия болгондон кийин бул түптөлүп калган тарыхы бар партия да. Кандай электен өттү? Туура айтасыз. Биринчиден 28 жыл тарыхы бар бир да партия бүгүнкү күндө саясий аренада жок. Булар шайлоого катышпай эле. Бул ошол эле кезде бул тарыхы бар эң улуу партиялардын бирине караганда эң менин оюмча жаш жана эң тажрыйбалуу кандидаттары сунуштаганга биз ушундай мисал көрүп атабыз. Ошол эле кезде Өмүрбек Черкешевич өзүнүн бир даанышмандыгын, аксакалдыгын көрсөтүп, жаштарга бош орун бошотуп берди да. Асия Сасыкбаева, Дүйшөн Чотонов, Текебаев, Өмүрбектер булар шайлоого барган жок. Алардын ордуна ким бартат? Мына өткөн чакырыш депутат өтө алсыз болду. Даже жанагындай Чимкирик деген атка кондуруп койдук да. Бирок алардын арасында эл үчүн чыныгы күйүп бышкан депутаттарды биз көрдүк. Бул ким? Бул Жанар Акаев. Бул бизде тизмеде биринчи. Бул ким? Бул Эльвира Сурабалдиева. Бул эл үчүн күнү түнү бышып, үнүн жеткирип, өкмөттү мындай айтканда катуу силкип, такалап, элдин маселелерин айтып атты да. Бул мындай айтканда эң активдүү кыйын депутаттардан бири болду, айымдардан. Айым болбоонуна карабай, менин оюмча 10 эркектен өйдө катуу иштеп берди десек болот да. Бул Рыскелди Момбеков, тизмеде бизде 3-чү. Бул Наталья Никитенко. Бул мындай айтканда эң тажрыйбалуу өткөн 6-чы чакырылыштан ошол эле кезде эң жаш депутаттардын бири биздин тизмеде. Эми жаңы жүздөр жөнүндө айтып кетсек, мына Тилек Токтогазиев. Тилек Токтогазиев болгону 30 жаштагы бала. Бирок ошонусуна карабай, пандемия учурунда Тилек 1,5 миң адамга жанагындай кычкылтек системасын коюп берди.
эмне деген жүздөгөн адамдардын өмүрүн сактап калганга шанс болду. Эми коронавирус ооруган адамдар билет, аба жетпей калганда организм өлө баштайт. Дене уже кислород болбой. Ошол кычкылтек негизи Советтик Союзунда ар бир больницада бар болчу экен бул системалар. Бирок талкаланып калыптыр 30 жылда. Ошону Тилек Токтогазиев, анан мен Элдар Абакиров болуп, биз 2 жумада 50 больницага коюп салдык. Бул жерде элдин Кыргызстан бар аймактарына 50 больницага, биягы Түп, Жети Өгүз, Ак Суудан баштап, тиягы Лейлек, Исфанага чейин 50 больницага койдук. Ошого бир 2 жума эле убакыт кетти. Бирок эл бизге көп акча, мындай айтканда, ишеним менен берди. Биз санадык 8-9 миллион сомго жакын акча бериптир бизге эл. Ошол акчаны биз 10го жакын ар кандай жумушчуларды жалдап, жергиликтүү демек кылса болот экен да. Биз ошону 2 жумада кылып салдык да. 30 жылда кылынбаган нерсени 2 жумада кылып салдык да. Албетте бул жерде элдин колдоосу болду, бирок биз мындай айтканда менеджерлик уюштуруу иштерин жасап бердик. Мынакей бардык депутаттарга биздин студияга келип аткан талапкерлерге ушул суроону берип атам, себеби кызык мага жана телекөрүүчүлөргө, сиздердин эртеңки шайлоочуларга. Элдар мырза, сиз депутат болуп, Кудай буйруп, ошо 7-чи чакырылышка келсеңиз, кайсыл көйгөйдү сиз айтып аткан эле мынакей 6-7 пункттан турган маселелерди экономика тармагында санап бердиңиз. Ушунун кайсынысын биринчи приоритетке коюп туруп, кайсыл көйгөйдү чечүүдөн баштайсыз? Эми бул 6 долбоордо кыска мөөнөттө аша турган долбоорлор бар. Бул бизнес климат дедик, дерегулирование, то есть максималдуу түрдө ишкерлерге ар кандай лицензия, уруксааттардын санын бир жок дегенде бир 3-төн 1 же 2 эсе кыскартуу. Анан ошол биздин эң чоң инициативалардын бири ушул ачык асман саясатын ишке ашыруу. Анткени ачык асман саясаты ишке ашса эмне болот? Туристтер келет, жүктөр келет, кетет. Анын аркасынан көп ишканалардын иши да жүрө баштайт дагы, жумуш орундар түзүлөт. Бул биз үчүн приоритеттүү долбоордун бири. Андан тышкары интернет цифровизация заманында биз албетте ошол Google, Facebook, Amazon, Alibaba деген чоң ишканаларга чыгып, өкмөттөн уялбай эле, өкмөттүн эң ошол премьер-министри, министрлери түзмө-түз чыгып, биз Кыргызстан тараптан аларга бир жакшы сунуштарды беришибиз керек. Мына бизге келип дата центр кургула, майнинг кылгыла, ошого тиешелүү ГЭСтерди кургула деп бул дагы инвесторлор тартуу жана Кыргызстандын экономикасын эселеп көбөйтүү. Анткени бул ар бир долбоордун ардында жумуш орун, салык, бюджетти толтуруу, жаңы мындай адистерди пайдалуу кылуу көп иштер турат. Ошонун үстүнөн биз сразу ишти баштайбыз да. Мынакей Элдар мырза, өзүңүз айтып атасыз, чындыгында экономика тармагында басым жасап аналитикалык көз карашыңызды билдирип атасыз. Экономист катары айтып өтсөңүз, мынакей Кыргызстандын тышкы карызы күндөн күнгө өсүп атат да. Аны төлөй турган учурга да 1-2 жыл калды. Четинен төлөөгө учур келди. Ошол сиздердин ушу 7-чи чакырымга туш келет экен тышкы карыздарды төлөө үчүн. Ушул көйгөйлөрдү сиздер айтып аткан ошо 6 долбоор менен чечүүгө, кандайдыр бир тышкы карыздардан кутулууга шарт түзүп береби? Бул 6 долбоор шарт түзүп берет, анткени биз чоңоёбуз. Мындайда бир ишкана кредит алса, ал кредитти кантип жабат? Ал ошо кредитти туура колдонуп, ошонун ишкананын кылган ишинин көлөмүн чоңойтуп, кирешени чоңойтуп, бул жабат. Ушул 6 долбоор, бул ошо сыяктуу эле долбоорлор. Бирок дагы маанилүү нерсе бар, бул көмүскө экономика деп коет. Эмне деген жүктөр Кыргызстанга импорт келип, салык төлөнбөй атат, бажы төлөмдөрү атат, то есть маселе коррупцияда. Биз ошол көмүскө экономика түзмө-түз эле күрөшүп баштайбыз. Күрөшүп баштаганда эле кантип ошол карыздарды жапканга чоң мүмкүнчүлүк болот. Кантип күрөшсөңүз, мыйзамда өзгөрүүлөрдү киргизсеңиз. Эң биринчи күрөштүн чоң бул фактары адам бар жерде коррупция бар. Ошо адамдарды жоготуу системасын куруу. То есть бул акылдуу видеокамералар, база данных деп коебуз. Сиз айткан ошол электрондоштуу, мындай айтканда искусственный интеллектти колдонуу, ушул сыяктуу жаңы 21-кылымга татыктуу технологияларды колдонуп, адамдарды жокко чыгарып, адам фактарын. Ошону менен биз коррупцияны жоёбуз буюрса, бир топ тармактардан. Ошол эле бажы системасынан, салык системасынан жана башка системалардан. Андан тышкары эле мынакей көптөгөн социалдык булактарда ошо сиздердин талапкерлер келип кеткенден кийин айтып атышат, ушу паракорчулуктан кантип Кыргызстанды жойсок болот депчи.
бири-бирине пара берип ушул ар бир бул тармактарда бар экен да, ошол эле медицина, билим берүү, ар тармакта ушу паракорчулук аябай өсүп өнүп кеткен. Ушул багытта сиздердин программада кандайдыр бир долбоорлор жазылганбы? Мурун баарыбыз эле өзгөчө Бишкек шаарында ГАИ кызматкерлерине көп пара берчүбүз, туурабы? Азыр камералар коюлуп калды, пара деген жоголду. Үйүңө штраф келет же соткаңа болду, билесиң. 500 сом штраф төлөшүм керек депчи. То есть бул адам фактору жоголуп, паракорчулук жоголду. Ушул эле нерсени биз бажы системасына колдонобуз, салык системасына колдонобуз. Сиз айткан саламаттыкты сактоо, билим берүү системасына биз эмне кылабыз? Саламаттыкты сактоодо ар бир адамга биз медициналык страховка электрондук картаны байлайбыз. То есть ар бир кыргыздын жаранында ошол медициналык электрондук страховочный картасы болот. Ошо менен ал ооруканага барганда ошондон кандай бир кызматтар көрсөтүлсө, ошол жерден каражаттар минуска кетет. Ал жерден уже мындай айтканда врачка, хирургка өзгөчө пара берип кереги жок болот. Анткени толугу менен баары саналат. Бүт кайра эле жанагы электрондук түрдө бүт отчеттор борбор турушуп, ар бир адам өзүнүн кызматын алат. Паракорчулук жокко чыгат. Эми ошол сыяктуу эле системаны ар бир тармактан колдонобуз. Элдар мырза, мынакей өзүңүзгө, жеке өзүңүзгө өтсөк, бизге келген маалыматтар боюнча сиз убагында ошо Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары болуп иштегенсиз да. Ошол мезгилде кандай иштерди аткардыңыз жана сиз айтып аткан эле ушул мынакей колуңузда мүмкүнчүлүгүңүз болгон, бийлигиңиз болгон, ошол эле баягы ушу долбоорлордун арасында кээ бир багыттарды ишке ашырууга эмне сиздерге тоскоол болду да? Биз мурун 2016-га чейин мамлекеттик кызматта иштеген эмеспиз. Биз жеке ишканаларда жана өзүбүз жеке ишкер катары иш кылып келгенбиз. Биз 12 жылга жакын сыртта жашадык, окудук, мигрант болдук, иштедик. Көбүнчө Казакстанда, Россия, Англияга чейин барып келдик. Бирок 2010-жылы революциядан кийин ушул Кыргызстанга кызматыбыз кылбасак, биз сыртта жакшы жашагандан Кыргызстан оңолуп кетпейт деген принцип менен бияка келип кызмат кылалы деген принцип менен кайттык. 6 жыл мен көбүнчө ушундай ар кандай бизнес ассоциацияларда иштедим. Жеке ишкерлик кылбаттым, бирок Соода өнөр жай палатасында азыркы күндө деле мен ошол директор кеңешинин мүчөсүмүн. Ошол ЖИА деген ассоциацияда ревизиондук комиссияны жетектедик, курулуш комитетин жетектедик, финанс комитетин. Ошол жерден биз өкмөт менен көп талаш тартыш кылдык. Жана бюрократия, коррупцияга каршы чыгып аттык. Акыры 16-жылы бизди экономика министринин орун басарына кызматка чакырды. Биз барып ошол жерден иштедик. Иштеп атканда бир жыл албетте мамлекеттик кызматты таанууга кетти. Бул мамлекеттик органдар системасы кантип иштейт. Аны түшүнгөндөн кийин биз мен 100гө жакын Кыргызстан ишканасын кыдырдым. Ошол ишканалардын көйгөй маселелерин бүт угуп чыгып, ошолорду чечкенге аракет кылдык. Биз Кыргызстанда жанагы кайра иштетүүчү ишканалар, экспортерлордун каржылоо токтомун биз колубуздан иштеп чыктык. Балдар менен чогуу албетте бизде экономика министрлигинде, инвестиция агенттигинде адамдар менен чогуу иштеп чыктык. Андай мурун токтом жок болчу. Ошол аркылуу бүгүн азыр ондогон бир топ ишканалар бутуна туруп, Кыргызстандан экспортко товар чыгарып, жумуш орун түзүлүп, мындай айтканда пайда чыга баштады. Ошол долбоордун да авторлору биз болдук. Анан ГЧП деп коебуз, государственное частное партнерство. Мурунку мыйзам чийки болчу. Биз ошол Каликова, Гульнара дагы бир топ адамдар менен, эксперттер менен жаңы мыйзам иштеп чыгып, ошол иштем мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алды. Ал аркылуу эмне болот? Ал аркылуу Кыргызстанда негизги көйгөй эмне? Оорукана жетишпейт, бала бакчалар жетишпейт. Ошол эле өзгөн аркылуу өзгөнүн ортосунан жанагы чоң жол өтөт. Жанагы чоң жүк ташуучу машинелер өзгөнүн ортосу менен ар кандай жана тыгындарды пайда кылып жашоого мешайт этип атат. Бирок ГЧП аркылуу өзгөндө айланган бир ошол эле бюджеттен акча коротпой жол курса болот ошол ГЧП аркылуу. Дагы бир топ долбоорлорду ишке ашырса болот. Ошондой мыйзамды ишке ашырганга бекиткенге дагы биздин чоң салымыбыз болду. Европа биримдиги менен жаңы соода экономика келишимин түздүк. 400 барактан ашкан. Ага бир жыл убактыбыз кетти. Биз ошол
ошол группанын жетекчиси болдук, топтун жетекчиси. Бир жылда буюрса биз жаңы Кыргызстанга Европадан инвесторлар тарткан жаңы соода экономикалык келишимге Канча жыл иштедиңиз орун басар болуп? 3 жыл иштедик. Элдар мырза, биздин убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Сизде 5 мүнөт убактыңыз бар. Сизди көрүп отурган жалпы потенциалдуу эртеңки шайлоочуларга каалоо тилегиңиз, оюңуз болсо билдирип өтсөңүз болот. Эркин микрофон. Рахмат, Мурат мырза. Эми мен айтып кетет элем, биздин шайлоочуларга, кыргызстандыктарга 4 октябрда Кыргызстан үчүн өтө маанилүү шайлоо келип атат. Бул башка шайлоолорго караганда өтө чоң өзгөчөлүгү бар. Анткени бүгүнкү күндө биздин жарандар өкмөттүн деңгээлин, Кыргызстанда башкаруу системасынын деңгээлин көз менен көрүштү. Эгер ар бир жаран өзүнүн бир чечкиндүү бир кадамын жасабаса, ошо 4 октябрда тилекке каршы 5 жыл кийин оор болуп калышы мүмкүн. Жана добуш сатуу деген бул өтө ыплас жаман нерсе, бул жакшылыкка жеткирбейт. Анан баарыбыз билишибиз керек, 5 жыл деген бул узак мөөнөт. Жаңы төлөлгөн бала 5 жылда 5ке толот. Университетке тапшырган бала 5 жылда университетти бүтөт. Кээ бирлерибиз пенсияга чыгабыз. Демек бир топ өмүрлөр өзгөрөт да. Ошон үчүн ар бир жаран өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Анан биздин ата мекендин чындыгында Кыргызстанды өзгөртүп турган өйдө да айтып кеткен 6 долбоорубуз бул Кыргызстанды мындай айтканда саясий тупиктен эмес, геосаясий тупиктен алып чыгат да буюрса. Чоң өзгөрүүлөр болот. Бирок бул үчүн 4 октябрда туура тамдоо кылыш керек. Кыргызстанды акыркы 5 жылда башкарган тилекке каршы жанагында чимкирик деген жаман сөз болуп калды. Бул алсыз, позициясыз, өзүнүн принциби жок депутаттарды биз кайра тамдабашыбыз керек. Биздин ата мекен партияны жакшылап текшерип чыгыңыздар. Ошо 120нын ичинен ошондой туура эмес депутаттарды тапсаңар, андайды силер таппайсыңар, анткени бизде андай жок. Башка партиядан ошондой тапсаңар, мен суранат элем, аларга добуш бербегиле. Жаңыларга добуш бергиле, жаштарга добуш бергиле. Ошондо Кыргызстанда өзгөрүү болот. Ата бабабыз бизге Кыргызстанга сонун керемет жер калтырып кеткен. Бирок бул керемет жердин потенциалын колдонуш үчүн дагы туура жетекчилер, туура кадрлар керек. Ошо кадрларды ким тамдайт? Ошо силер тамдаган депутаттар тамдайт. Кыргызстанда эң чоң маселе акыркы жылдары бул өтө супер президенттик өлкө болуп кеттик. Конституцияда антип жазылган эмес, бирок жанагындай принциби жок, алсыз депутаттар келгендер үчүн бул президент толугу менен аларды башкарып, каалагандай мындай айтканда колду көтөртүп же түшүртүп аткан үчүн Кыргызстан ушундай бир саясий тупикке келип калдык. Биз мындан чыгыш үчүн принциби бар, духу бар жаңы депутаттар шайлашыбыз керек. Ошондо биз чындыгында азыркы конституцияны иштете алабыз. Ошон үчүн сураныч, ким ушул акыркы жылдарда ушул өкмөттүн ушу пандемия учурунда иштегенине ыраазы болбосо, жаңы жаш партияларга, бизге ата мекенге, биз тизмеде бюллетенибиз номер 6, ошо бизге добуш берсеңиздер, мына Жанар Акаев, Элвира Сурабалдиева, Ырыскелди Момбеков, Тилек Токтогазиев, мен Элдар Абакиров окшогон принциби бар, духу бар көп жаңы жүздөр буйруса парламентке келет. Биз кылып аткан иштерибизди дагы канча эселеп көбөйтөбүз. Ага толугубуз мындай айтканда билимибиз да жетет, принцибибиз да жетет, баары жетет. Ошондуктан ата мекен партиясын колдогула. Ата мекен сөзүнө турат бекем. Добушуңду сатпа, ата мекенди сакта деп баарына кайрылат элем. Рахмат. Рахмат, Элдар Курманбекович, убактыңызды бөлүп бизге келип, ушу ата мекен саясий партиясынын платформасы жана өзүңүздүн экономика багытындагы ойлоруңузду билдиргениңизге, ишиңиздерге ийгилик кааламакчыбыз. Дагы бир жолу рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.